Кыргызстанда эч бир апаларыбыздын көзүнөн жаш акпаса экен. Садыр Жапаров менен базардан жолуккан апанын кызына $10.000 жардам берилди. Башыбызга ыраазычылык билдиребиз. Сокулук районунда сабалган 2 жашар баланын энеси менен атасы тергөө учурунда ата-энелик укуктарынан чектетилди. Бул тууралуу Балдардын укугун коргоочулар лигасынын директору Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында зордук зомбулукка кабылган баланын мындан аркы жашоосун аныктоо үчүн Сокулук районунун балдар иштери боюнча комиссиясынын жеринен тышкары отуруму болуп өттү. Балдар иштери боюнча комиссия баланын жана анын үй бүлөсүнүн абалына талдоо жүргүзүүнүн негизинде баланын ата-энесинин жана чоң энесинин пикирин угуп, ата-энесинин экөөнүн тең ата-энелик укуктарын чектөө жана балдарды өткөрүп берүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алынды. Алар чоң энесинин убактылуу камкордугунда. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Бүгүн 14 февралда жаңа түзүлгөн Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу болуп Памир Муратов дайындалды. Аны жамаатка оорукананын мурдагы башкы дарыгери Сабырбек Жумабеков тааныштырды. Памир Муратовичти мен жакшы билем. Иштешкенбиз убагында өзүм чоңойткон бул кишини. Баары жакшы болот, иштешип кетебиз деген ойдомун. Мен ката кетирсем кечирип койгула. Мен коллективде калып иштей берем. Өзүмдүн иш бөлмөмдө кабыл алууну улантам деген Жумабеков. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мурдагы травматология жана ортопедия улуттук илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Сабырбек Жумабеков өз каалоосу менен кызматтан кеткенин айтты. Анын айтымында Жумабеков мындан ары аталган ооруканада иштебейт. Шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башчылыгына көп жылдар бою иштеп келген дарыгерди башкы дарыгердин милдетин аткаруучу кылып дайындадык. Ал эми Дамир Дүйшенов да Сабырбек Жумабеков менен көп жылдар бою иштешип келгендиктен башкы дарыгер болуудан баш тартты, деди министр. Алмазбек Бейшеналиев билим берүү жана эле министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров бүгүн 14 февралда мамлекет башчынын жарлыгын окуп, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратына министрдин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшеналиевди тааныштырды. Талибандар оған Тажик чегарасына жоон топ аскерлерин жиберет. Бул тууралуу Спутник Тажикстан согушкерлердин башкы штабынын башчысы Кари Фасихуддин Фитратка шилтеме берүү менен билдирди. Өлкөнүн түндүк жана түндүк чыгыш провинцияларында жайгаштырылган НАТОнун жана АКШнын эң заманбап техникалары менен куралданган 10 000 кишилик күчтүү армия ар кандай куралдуу аракеттерге каршы чара көрөт деп билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Маалым болгондой, Конгантиев 12 февраль күнү 63 жаш курагында көз жумган. Молдомуса Ташполотович бүткүл өмүрүн ички иштер органдарына арнап, элибиздин тынччылыгын сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоого чоң салым кошуп келгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Молдомуса кесиптешибиз менен сыймыктанганбыз жана кесиптешибизди жаркын элесин дайыма эсибизде сактайбыз. Коштошуу зыйнатына УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулышев жана башка маркумдун жакын санаалаштары жана кесиптештери катышты. Өтө өкүнүчтүү. Экс-министрге тыңыраак каарылганга убакыт дагы, кепилдик дагы бере албадык. Шарт да түзүп берген жокпуз аттыңай. 2010 жылдан бери 12 жыл өттү. Көптү көрдүк, көккө көзүбүз ачылды. Элге кел бир келет, жерге кел бир келет. Элге кел келгенде бир туугандай биригет. Жерге кел келгенде тоосуна будай эгилет дейт. Келгенибиз келген болсо, мындан ары Молдомуса Ташполотовичти, патриот азаматтарыбызды садака чаппай, ар бир жараныбызды сактап калышыбыз керек.
Молдомуса Конгантиев 1958 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Майлуу Суу шаарында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинде укук таануу адистиги боюнча билим алып, ички иштер органдарында 1979 жылдан тартып иштей баштаган. 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008 жылдан 2010 жылга чейин ИИМди жетектеген. 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Taşıyıp Kamçıbek жаздыр менин чарчаган астанымды. 12 жылдык биздин турмушубузду Камчыбек Кыдыршаевич bir söz менен бардыгын жыйынтыктап койдуңуз. Эми ойлодум эле, мына акыйкат, чындык, жакшылык күндөр биздин үй бүлөгө келди го деп. Эми жақсы күндерде şu жақсы жашаган жаш адамдардай жашайт го деп. Мына ошол тилегибизге да жетпей калдым. Маркумду акыркы сапарга узатууда кабыргабыз кайышып, кан жутуп турабыз деген санаалаш достору да Конгантиевдин өзгөчө адамдык сапаттарын жана өлкө өнүгүүсү үчүн жасаган ак эмгектерин төмөнкүчө эскеришти. Курчтугунан бирөөнү капа кылып койгон болсо мен досу катары кечирим сурайм. Но içki dünyası, жүрөгү арстандыкындай эле. Баарыбыз батат эле ага. Элин жакшы көрчү. Ар бир адамда ушу күйчү акыркы костюмуну чечип бергенге даяр эле. Конгантиевдин сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Эске салсак, 2021 жылы январда анын жубайы Базаркүл Нурбаева да каза болгон. Маркумдун артында бир уулу жана бир кызы калды. Бүгүн 14 февралда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 608 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 159 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 457 куб метрге жетүүдө. Кыргызстандын ички дүң продукциясы январ айында 37 миллиард сомду түзүп, 2021 жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 1%га жогорулады. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. Ал эми кумтөр кенинин өндүрүшүн эсепке албаганда ички дүң продукциясынын көлөмү 35 миллиард сом болуп 1,1%га өскөн. Ички дүң продукциясынын өсүү темпи негизинен кызмат көрсөтүү тармагынан камсыздалды. Тагыраагы 4%га өсүп, анткени менен өндүрүш тармагы 3%га төмөндөгөн. Дал ушул эки тармак ички дүң продукциясынын эң чоң көлөмүн түзөт. Тагыраагы кызмат көрсөтүү 50,4%, өндүрүш 36%. Ошондой эле Статком өткөн жылы Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 6,13 миллиард долларды түзөп, 2020 жылга салыштырмалуу 21,4%га, импорт тескерисинче 21,4%га көбөйгөнүн билдирди. Ошол эле учурда экспорттун көлөмү 20,1%га азайып, импорт тескерисинче 43,9%га жогорулаганы маалым болду. Кыргызстан халкынын номиналдык акчалай кирешеси өткөн жылдын январь-сентябрь айларына карата 397 миллиард сомду түздү. Бул 2020 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 20%га көп. Аталган сумманын ичинен 66,8% иштеген жеринен эмгек акы катары алган киреше. Ал эми социалдык пенсия, жөлөк пул 14,8%, жеке чарбалардан түшкөн киреше 13,7%, жана башка акчалай түшүүлөр 4,7%ды түзөт. Милдеттүү төлөмдөрдү жана төгүмдөрдү эсепке албаганда, адам башына болгон колдогу акчалай киреше айына 6511,9 сомду түзөп, 18,5%га көбөйдү. 2022 жылдын алгачкы айларына карата Бишкекте жумушсуз жүргөн 6004 адам катталды. Бул тууралуу иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынан билдиришти. Бул расмий сан. Башкача айтканда, мындай кеп Бишкектин иш менен камсыз кылуу боюнча кызматына каттоого турган адамдар тууралуу гана. Маалыматка караганда, жумушсуз жүргөндөрдүн 62% аялдар болсо, 38% эркектер. Буга чейин Борбор калаада жумушсуз жүргөндөр үчүн кесипке үйрөтүүчү акысыз курстар бар экендиги айтылган. 13 февралда Казакстандын Алматы шаарында республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү.
Кандуу калабанын 40-күнүндөгү митинг бийликтин тыюуларына карабай уюштурулду. 2 апта мурун Алматы бийлиги активисттерге азабытуу митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага республика аянтынын тынч жыйындары өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганы себеп болгон. Ошого карабай 13 февралда түшкө мал аянтка жарандар чогулушту. Активисттер кандуу калабада каза тапкандардын, жарат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин алып келишти. Мындан көп өтпөй митинг өтүп жаткан аймакта интернет өчкөн. Казак бийлиги маалыматтын тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Акциянын катышуучулары аянттын тегерегинде полиция кызматкерлеринин машинелери, атайын техника топтолуп калганын байкашкан. Акциянын катышуучулары кыйноого жол жок, фашизмди токтот, көз карандысыз иликтөөнү талап кылабыз, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 2027 киши каза тапканы айтылып жүрөт. Бирок укук коргоочулар каза болгондор мындан көп экендигин билдирип келишет.